Гросс деген шаардыкта, мисалы Бишкек шаардыгында. Бирок ага баруу өтө алыс, 30 километр. 30 километр. Ага барбаш үчүн жакынкы жерлерде керек болсо частныйлар жерлерди алып алып, ошол жерден анан сатат. Саткан жанагы 40 миңден, айрым учурларда ар кандай суммаларга чыгып кетет. Биз аларды дагы жокко чыгарып атабыз. Биз болгон ошол мамлекеттик муниципалдык биздин органдар толук түрдө бардык жерлерди өзү чечсин деп атабыз, өзү бөлүп берсин деп атабыз. Жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү элдин макулдугу менен мунун баары каралып жана бөлүнүп берилет. Алардын эми жанагы диндерге бөлүү. Билесиздер, азыркы айрым учурларда бүт эле аралашып кеткен. Биз мусулмандардын көрүстөн өзүнчө, христиандардыкын өзүнчө, ал эми дагы жана башка бир топ дини туткандар бар экен, алардыкын өзүнчө кылып бөлүп берели деп атабыз. Мындан ары мындай бөлүнсүн депчи. Анткени бизде ошол проблема жаралганын биздин комиссиядагы бул жердеги өкүлчүлүктөр болсо далилдеп берет, айтып берет. Башка диндеги конфессиядагы каза болгондор айрым учурларда өздөрүнүн баягындай процедураларын кыла албайт. Кылайын десе жери жок, кайсы жерге аралаштырбайт. Биздин айрым жерлерде биздин жерге коюлбасын деп скандалдар чыгат. Биздин айылда көмүлбөсүн деп уруш жаңдалдар дагы чыккан учурлар жок эмес. Биз ошолордун баарын иреттеп, аларга дагы мүмкүнчүлүк берип, эгер эми алардын саны өтө аз, баягы башка диндердин 1%-тин тегерегинде экен, бирок кандай болбосун дагы алар өзүнүн процедурасын кылып алсын. Керек болсо жанагы күйгүзүү маселеси, кремация, крематорий маселелери дагы бул жерде каралып атат. Аларды эми бүгүнкү күнү күйгүзүп, жана бычкага мисалы суусуна куюп коет экен. Жана бир башка иш кылса ар кандай өзүнүн процедураларын кылганга, ар кыл жерде кылганга мажбур болуп атат. Алардын баардыгын бир жерге топтоп, бир иретке салып коюу максатында буну дагы чогуу кылып жатабыз. Эми колунда жокторго. Азырынча албетте биз ушул мыйзам боюнча баардык жарандарга акча төлөө маселесин карап аттык эле биринчи окууда. Азырынча экинчи окууга бул маселе толук түрдө чечиле элек. Бирок бир варианты биз айтып атабыз, Кыргыз мамлекетинин жараны болгондон кийин ага сөзсүз түрдө толук ушул төлөнүп берсин. Казуу процедурасы, жеткизүү процедурасы, алып баруу, анан жанагы бир топ ушул процесстерин жүргүзүүгө биздин биздин бияка эле отурабыз, өзүбүз кетти. Ошол процедураларды мамлекет өз тарабынан төлөнсүн деп. Азырынча маселе толук түрдө чечиле элек, бирок колунда жоктогуларга жанагы сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө мамлекет өзү төлөп берет. Ал эле эмес, билесиздер, дайынсыз жоголгондор да бар, дайынсыз өлгөндөр бар. Аларды дагы бүгүн тилекке каршы баардыгын топтоп, бир айда бир алып келип туруп, бир общий кладбищеге алып барып көмүп коет. Бул мыйзам менен ал жерге дагы эгерде мындай диний жагын биле турган болсо, ошого ылайыкташтырып, аны дагы толук түрдө ушул биздеги ушул тараптагы органдар өздөрү толук түрдө жумушун аткарат деген үмүттөбүз. Анан жана бөлүп атканда кладбищелер дагы өзүнүн квадратуралары бар. Аларга да мындай токтоло кетейин. Мусулмандардыкы өзүнчө 10 квадратка чейин, христиандардыкы өзүнчө, ошол сыяктуу алардын диний талаптарына ылайык аны дагы өз орду менен бөлүштүрүп бергендей кылабыз. Эми жерлерди берүү, биз айтып атабыз, эгерде справкасы болсо, билесиз, бул дагы өтө чоң көйгөй. Тилекке каршы айрым учурларда кууп чыккан жерлер бар, көмдүрбөй койгон жерлер бар. Бирок ал жаран ал жерде жашаган болсо, айырмасы жок. Түндүктөн түштүккө же түштүктөн түндүккө же тескерисинче көлдөн нарынга, нарындан таласка олоо айырмасы жок. Бирок ал жерде жашаган болсо, справкасы болгон болсо, анда ал жерден сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө жергиликтүү жерден жер берилүү. Бул дагы чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жаралат. Биз аны дагы бул жерге эске алуудабыз. Андан сырткары сатып алуу. Буга чейин билесиздер, алдын ала сатып алып турган процедуралар официалдуу түрдө болбосо да, бирок практикада жүргүзүлүп келген. Биз эми буну официалдуу киргизип коюп атабыз. Бирок эми сатып алган дегенде эле баарын бир үй бүлөсүнө подряд баарын жерин сатып алуу эмес, жубайына гана. Өзүнүн бир гана жубайына
бир эле жерди ала турган андай броюн кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Официалдуу түрдө болсун. Бүгүн каалайбызбы, каалабайбызбы, ал нерсе все равно коррупцияга айланып, ансыз деле болуп аткан нерсе. Биз андан көрө адан мамлекетке түшсүн, пожалуйста, кичине акча төлөп, броюндоп койгонго уруксат берилип атат. Анан мүрзөлөрдү кайра иштетүү. Бул жер дагы өтө мындай орчундуу маселе. Айрым жерлерде билесиздер бир чоң объектилер куруп калышы мүмкүн, же ошо жергиликтүү элдин өзүнүн башка бир пландары болуп калышы мүмкүн. Анда эмне кылабыз? Анда биз ушул срокторду да коюп атабыз. Канча жылдан кийин жана баягы эле диний тартибинде өзүнүн сроктору бар. Ал срокко ылайык жергиликтүү эл макул болсо, жергиликтүү кеңеш макул болсо, өздөрү чечим кабыл алса, анда биз кайра ал жерди иштеткенге, кайра жерди түздөгөнгө жана башка имараттарды курганга мүмкүнчүлүктөрдү дагы биз түзүп берип атабыз. Жалпысынан, урматтуу бүгүнкү коомдук угуунун катышуулары, мындай кыска эгерде айтып берсек, кремация боюнча дагы бир белгилеп кетейин. Бул боюнча дагы санитардык норма жана кремация боюнча. Кремация боюнча санитардык норма боюнча биринчи билесиздер, эми ар кандай учурлар болот. Өткөндө ковид болгон, негизи эле ушул ооруларга байланыштуу отурган болсо, анын дагы өтө өзүнүн тартиби болот, сөзсүз түрдө. Мына керек болсо жаныбарлар жана башкалар өлүп калганда эмне кылаарын билбей ар жерде ыргытылып жатат, аларды да кремация кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ушул өзүнчө бир центр сыяктуу болот. Анан ушул биздин айтылып келген мына бир топ көйгөйлөрдүн алкагында ошол керек болсо жанагы маркумдун өзүнүн акыркы жолго узатуу процессин да карап кеттик. Билесиздер, эми ар ким ар кандай өзүнүн вазифасын калтырат, динге жараша, башка нерсеге байланыштуу. Аларды дагы өзүнүн каалоосу боюнча айтылган нерселерин эске алууну дагы караштырып келдик. Эми кыскача жана маанилүү жерлерди айттым деп ойлойм. Эгерде бир аз унутулуп калган жерлер болсо, суроо жооптун алкагында жооп бергенге даярмын. Анда туура көрсөңүздөр, мен өзүмдүн баяндамамды бүттүм. Суроолор болсо жооп бергенге даярмын жана аягында сиздердин сунуштарыңыздарды толук түрдө комитет аркылуу кабыл алып, карап, эгерде ыңгайлуу болсо, мыйзамга киргизүүгө даярбыз. Рахмат. Рахмат, Марлен Абдрахманович. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү парламенттик угуун катышуучулары. Кечирим сурайм, жаңы эле самолеттон учуп келдик, иш сапарда жүргөнбүз. Баяндама бүттү. Бул өзүңүздөр билгендей парламенттик угууда маркумду узатуу жана сөгүн жайга коюу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тууралуу талкуулоо жүргүзүлүп атат. Ошондуктан биз азыр суроо жоопко өтсөк болот. Мен, урматтуу парламенттик угуун катышуучулары, регламентти сунуштап койсом болобу? Регламент боюнча баяндамача биз 20 мүнөт бердик. Рахмат, Марлен Абдрахманович. Суроо жоопко 3 минутага чейин, жарыш сөздөргө 3-5 минутага чейин. Кандай дейсиздер? Макулдусуңарбы? Анда суроо жоопко өтсөк болот. Баарыңыздар активдүү катышып, урматтуу чакырылгандар, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды берсеңиздер болот, пикирлериңиздерди айтсаңыздар болот. Биз ошолордун баарын эске алалы. Суроо жоопко өтөлү анда. Өзүңүздөрдү тааныштырып, колуңарды көтөрүп, тааныштырып, андан кийин сүйлөсөңөр болот, микрофонду жандырып. Вам слово. Ассаламу алейкум. Чон Рахмат за предоставленное слово, возможность. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Саватий. Закон продуманный, закон очень важный, своевременный, и благодарим тех, кто подготовил. Хочется только предложить внести 2 поправки. Во второй статье основные понятия термина. Первый термин «биологические отходы». Предложение заменить на биологический материал. То есть все-таки останки человеческого тела мы не можем считать отходами или чем-то таким уничижительным словом.
заменить отходы словом биологический материал. Вот. И второе предложение, соответственно, в 6-й статье, 6-я статья, 5-й пункт о использовании территории. Вот, если позволите, зачитаю. Использование территории, где ранее располагались кладбища, разрешается по истечении 30 лет и так далее. В случае отсутствия объекта исторического культурного наследия данные территории могут быть использованы только для новых кладбищ, зеленых насаждений и историко-культурных целей музеификации. И вот последнее предложение, говорится, строительство зданий и сооружений на эти территории запрещается. Предложение есть традиция в том, что на этих территориях могут быть молитвенные здания, ну, той религиозной конфессии, которая относится это кладбище, то есть или мусульманское, вот, или иное. То есть добавить в предложение, то есть в конце этого пункта, в предложении строительства зданий и сооружений на эти территории запрещается, за исключением молитвенных. Спасибо. Можно отвечу? Относительно второго пункта вы правильно заметили. Здесь предполагалось о том, что, как вы знаете, когда человек умирает, ну, то есть не то, что умирает, а без вести пропавших людей, их как бы копят в месяц раз, и по ходу параллельно в это же время собирают вот эти биологические материалы с разных больниц, и потом их всех в одно место кучу хоронят. Мы теперь сейчас даем понимание, как вы сказали, не отхода материала, пусть они будут отдельно, а вот который без вести пропал, он будет теперь отдельно хорониться. Да, я думаю, вот это правильное замечание. Да. Что касается 6-го пункта 5-й части, то тоже принимается, мы сейчас его немножко переделаем. Могут быть сооружения различного типа, в том числе, как вы указали, религиозного. Поэтому надо будет нам четче написать, что это означает, а при этом не противоречащие строительству различных сооружений касаемо религии или религиозных, ну, это может быть и мечеть, это может быть и церковь или еще что-то такое. Мы это учтем. Принимается. Спасибо. Вот, простите, еще можно? Забыл добавить. Хочется где-то добавить о том, что погребальные, простите, вот в статья 25, вот, пункт 3, похоронная статья, глава 4 похоронное дело, статья 25 организация похоронного дела. И вот здесь 3 пункт. Деятельность специализированных служб и ритуальных организаций осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом министров Кыргызской республики, и, если возможно, добавить с учетом религиозных и национальных традиций. То есть это не обязательно, но с учетом. Да, я думаю, правильно будет. Мало ли что Кабинет министров может вытащить, чтобы обязательно... Могут такие времена наступить, там, что уже перестанут учитывать. Согласна. Хорошо, спасибо. Чон рахмат. Рахмат. Анда дагы барбы суроолор? Урматтуу катышуучулар, активдүү катышсаңыздар жакшы болот эле. Өзүңүздөр тааныштырпы? Саламатсыздарбы катышуучулар? Урматтуу депутаттар, бизде могу жерде бир өзүнүн сунушубуз бар эле, 6-чы беренеде 5-чи пункттачы. Мууда көрүстөндөр жайгашкан аймакты пайдаланууга алар көчүрүлгөн учурдан 30 жыл өткөндөн кийин уруксат берилет. Ошол көчүрүлгөндөн кийин сөздү жабылган деп которуп койсо туура болот беле дейм да. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгон Жибек жолундагы чоң мечитти деле ошол көрүстөндүн үстүнө коюлган, көчүрүлгөн эмес да. Ошону ушул туурараак болуш керек деп ойлойм да. Жабылган учурдан баштап депчи. Анткени көчүрүлгөн дегенде, значит, сөөгүктөрдүн баарын көчүрүп кеткенден кийин деген понятие болуп калат да. Түшүнүкчү. Түшүнүктүү, макул. Рахмат. Кабыл алабыз, туура. Рахмат, кабыл алабыз. Саламатсыздарбы. Госагентство. Могул жерде 10-чу беренеде 4-чү пунктунда сөөгүктү жайга коюу боюнча кызмат көрсөтүү кепилдиги тизмеге ылайык
кызматтардын наркы Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат жана маркумду узатуу иши маселеси боюнча адистештирилген кызматка Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин тарабынан аныкталуучу каражаттардын эсебинен төлөнөт дейт да. Ушул жерде бул адистештирилген кызматтар бүт эле жерде бар эмес да. Мисалы жамааттар бар айылдарда. Бишкек менен Ошто эле барууга окшогон ошо адистештирилген кызмат бар да. Ошол жери кандай эме болуп атат? Ошону бир талкуулап койсок. 4-чү пункт айтып атасызбы? 10-чу, 10-чу беренеде. Орусчасында возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств, определяемых Кабмином. Мындай кылдык да, биз кепилдик түрдө жана айтып кеттик го, сөөктү биринчиден ошол алып кетүү, транспортировка, көмүү, казуу, реестр услуг, то есть мындай реестр эмне кылып бере алат деп аларды өзүнчө определение берип туруп, андан кийин кабинет министри өзү чечсин. Мүмкүн биз бардыгын бул жерде жаза албайбыз мыйзамда. Дагы кайсылар болуп калышы мүмкүн. Жергиликтүү жамааттын айткан негизиндеби же религиянын негизиндеби биз билбеген дагы бир нерселер болуп калышы мүмкүн. Бирок муну кабинет министри өзүнүн положениясы менен жана токтоо менен ар дайым өзгөртө берсин дедик да. Мыйзамга кайтып келе бербес үчүн алар оңой болот өзгөрткөнгөчү. Ошондуктан кабинет министрлери чечсин деп айттык эле. Кайсыл жери прям именно маселе болуп калышы мүмкүн, эгерде сизде мисалы болсо, эгер конкреттүү мыйзамга эле жазып коелу десеңиз, анда бериңиз сунушуңузду. Болбосо жанагы токтом кабыл атканда ошол жерден эске алуу менен бизге дагы подсказка кылып коюңуз. Кийин нормативный право актылар башкача чыгып калбасын. Рахмат. Умурзаков, госагентство по делам госслужбы. Мен ушул эле ойду улант да, Марлен Абдрахманович. Специальный служба Бишкек менен Ошто бар да, башка шаарларда дагы жок. Ошону биз улантып специализированный служба или деп туруп кошсокпу деп атабыз да. Аппарат айыл өкмөтү. Эми мен ошо ойлонуп атам азыр ошондо. Анан Марлен Абдрахманович, бу жерде ритуальная услуга это вопрос местного значения. Бул жерде башка каражаттан болушу мүмкүн эмес, айыл өкмөттүн каражатынан болуп калат да, эгер эме болсо. Местный орган самоуправлениянын эсебинен болуп калышы мүмкүн да, бул жерде ошон үчүн биз тактап коюш керек да, закондо четко эле. Туура кошумчалап коелу. Эгерде вдруг биринчи ирети менен мыйзам өтүп калса, анда 600 миллион сом бөлүнөт. Анда бардыгына жетиштүү болот, проблем болбойт да. Анда айыл өкмөттүн дагы өзүнчө ар бир айыл өкмөткө акча берилет өзүнчө, ар бир киши башына санапчы. Эгерде ал мыйзамыбыз өтпөй калса, анда жана сиз коллизияга келип калышыңыз мүмкүн, анда биз айткандай жана деп туруп кошуп коелу да. Туура. Бизде жазып атат да, бирок жазып атасызбы? Наргиз ага чакырып. Рахмат. Айтып бериңиз. Саламатсызбы, Венера Главековна, Марлен Абдрахманович, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри орун басары Чаначев Улан Белекович. Мыйзам долбоорунун 10-чу беренеси менен сөөк коюу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн кепилденген тизмеси, бул документтерди тарүздөө, табытты, кепинди берүү жана жеткирүү жана көмүү каралган. Мында сөөк коюу боюнча кызматтар сөөк коюу ишинин маселелери боюнча адистештирилген кызмат тарабынан көрсөтүлөт. Аталган берененин 4-чү пункту менен кепилденген кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесине ылайык көрсөтүлүүчү кызматтардын наркы министрлер кабинети тарабынан аныкталат жана сөөк коюу иши маселелери боюнча адистештирилген кызматка министрлер кабинети тарабынан аныкталуучу каражаттардын эсебинен орду толтурулат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылы 18 сентябрындагы номер 434 токтому менен бекитилген расымдык жөлөк пулду берүүнүн тартиби жөнүндө колдонууга жобого ылайык каза болгон адамдын сөөгүн койгон адамдарга, бул пенсионерлерден тышкары, сөөк коюуга жөлөк пул республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынан төлөнөт. Сөөк коюуга жөлөк пулдун өлчөмү жарандардын категориясына жараша 1438 сомдон 7189 сомго чейин түзөт. Кепилденген тизмеге ылайык кызмат көрсөтүүлөрүнүн наркы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан аныкталууга тийиш. Бүгүнкү күндө ким экендиги ички иштер органдары тарабынан аныкталбаган каза болгон адамдын сөөгүн коюу
ритуалдык кызмат көрсөтүү агенттиги жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан бекитилген жалгыз бой кары картаң аз камсыз болгон адамдарды көмүүгө 2022 жылга бекитилүүчү чыгымдар 16 миң сомдон тегерегин түзөт. Каржылоо булактары республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин жана соцфонддун каражаттары болгондугуна байланыштуу адистештирилген кызмат көрсөтүүлөрүнө республикалык бюджеттен кошумча акча каражаты талап кылынат. Буга финансылык экономикалык эсептөөлөр жок болуп атат да. Мындан тышкары сөөк коюу иши маселелери боюнча адистештирилген кызмат көрсөтүүлөрүнүн аркы министрлер кабинетинин тарабынан аныктоо жана ордун толтуруу мүмкүн эмес. Себеби колдонуудагы жобонун нормаларына ылайык сөөк коюуга жөлөк пулду төлөө алуучунун банктагы транзиттик эсебине акча каражаттарын которуу жолу менен жүргүзүлөт. Мындан ары мыйзам долбоорунун 5-пункту менен сөөк коюу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн кепилдеген тизмесин акысыз негизинде колдонууга укугу бар адамдардын тизмеги министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Акысыз негизде кызмат көрсөтүүлөрдүн кепилденген тизмесин колдоно турган адамдардын категориясын аныктоо зарыл. Бул адамдардын каржылоого бюджеттен кошумча каражаттар да талап кылынат. 11-берененин 2-абзацын алып салууну сунуштайбыз. Анткени мурда баяндалгандай сөөк коюуга жөлөк пулду төлөөгө акча каражаттарын алуучулардын банктагы эсептерине түздөн түз которуу жолу менен жүргүзүлөт. Мындан тышкары расымдык уюмдар бул расымдык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө ишкердик ишти жүзүүгө ашыруучу чарбачыл субъекттер болгондуктан мыйзам долбоору жөнгө салуучу таасирин талоого жүргүзүшүлө керек. Рахмат. Рахмат. Кат түрүндө дагы келсе керек эле, по-моему, келген. Биз бул жерде ошон эске алуу менен Минфи менен эгер биз тил табышып толук түрдө кыла албасак, анда биз ачык түрдө 16 миң сомдон ар бир жаранга берилсин деп жазбайбыз. Ошондуктан смягченный вариант менен кабинет министри өзү чечсин. Переченди дагы, категорияны адамдардын дагы жана акчасын дагы өзү чечсин деп жүктөп коюп атабыз. Алар соответственно силерге, силердин министрликке жана башка министрликтерге да тиешеси болот. Ал жерден сиз айткандай азыркыга чейин 1430 сомдон 7000 сомго чейин төлөнүп атабы. Ошол категорияда төлөнө берет. Дагы категорияны кошкуңар кереген болсо, эгерде бул мыйзамга ылайыкташтырып, пожалуйста, кошосуңар дагы, акча табылып калса төлөй бересиздер. Биз ошон үчүн смягченный вариант кылып бердик. Экинчи окка чейин дагы караштырып көрөбүз. Барбы акча, бу жокпу дагы такташтырабыз. Келиңиз. Рахмат. Азыр айымга берели, бир сөздөн анан кийин сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу жыйындын катышуучулары, саламатсызбы, Марлен Абдрахманович. Биз бул мыйзам долбоорун көп жылдан бери талкуулап келатабыз. Баса кетейин деген себебим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан 2015 жылы 10 декабрда кабыл алынган ушул эле сөөк жана сөөктү коюу иши жөнүндө мыйзам долбооруна 2016 жылы 23 январда Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири бар. Бул каршы пикирдин эң негизги себеби болуп бул аталган мыйзамды ишке ашыруу үчүн финансылык бир топ каражаттар талап кылынгандыктан ушундай болгон. Эми бул мыйзам азыркы биз карап аткан мыйзам долбоору деле ошо мурдагы мыйзам долбооруна окшош эле. Бул эми, конечно, биздин жарандар үчүн жакшы мыйзам. Эң негизгиси мына 6-беренеде жер маселеси чечилип атат. Жерди тиги жайга коюу үчүн акысыз берүү ченемдик укук каралган экен. Бул эң негизги маселе. Анан эми ага карабастан бул жерде ушул мыйзам долбоорунда кичине бир неме кемчилик деле эмес, кандай деп айтсам, бул бюджетке нагрузка келтире турган бир 10-беренесинде мамлекеттик тиги эми кепилдик дейт да. Кепилдик болгондон кийин эле мамлекет тарабынан бул жүзөгө ашырылыш керек болуп да. Бул жерде жанагы эмесинде сөөктү жайга коюу үчүн керектүү нерселерди берүү, жеткирүү, ушундай кремация, ошонун бардыгы тең республикалык бюджетке илингени турат да. Анан бул жерден эгерде ушуну эле мындайча эсептеп көргөндө эле где-то 800 миллион сомго жакын талап кылынат экен. Эгерде бир ушундай случайга орточо эсеп менен 20 000 сомду алганда, бирок бүгүнкү күндө
былтыркы жылкы тариф менен тиги бишкекский жанагы ритуальный услуганын тарифинде бир 15.000 канча 16.000 эметкенде округление кылганда 16.000 сом талап кылынат, расход болот экен да. Аны 15.352 сом экен. Средний расход на одного умершего. Эгерде ушуну бүгүнкү күндө эми баанын баары өсүп атат да. Ошондуктан бир 20.000 сом деп эсептегенде жылына где-то бир 40.000 киши адам каза болот экен. Ошондо бүгүнкү күндөгү эсептегенде где-то 799-800 миллион сом болжол менен кошумча республикалык бюджеттен талап кылынат. Анткени азыркы учурда жанагы биякта коллега айтып кетти, 434 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде жөлөк пул берилип атпайбы, пособие на погребение деп 1435 сомдон эмеге чейин 7189 сомго чейин категория адамдардын категориясына жараша. Бул жанагы иштеп аткан жарандар үчүн, ошолордун үй бүлөлөр үчүн каралган эле тиги эме норма. Ал эми социалдык фонд аркылуу 30.000 сомдон ар бир пенсионерге каза болгон учурда 30.000 сомдон көмүүгө пособие берилет да. Бул 11-беренеге караганда анда социалдык фонд өзүнүн каражатынын эсебинен жана 30.000 сомду төлөбөш керек болуп калат. Алар токтош керек дагы, анда республикалык бюджеттин эсебинен төлөө болуп калат да, мындай караганда. Анткени кийинки чыккан закондун күчү болот да, биякта мамлекеттик гарантия деп аткандан кийин вполне бияктан төлөөгө укукка ээ болуп калышат да. Анан кийин жанагы бул жерде дагы ошо специализированный адистештирилген кызмат атайын маркумду узатуунун иши маселелери боюнча адистештирилген кызматы каралып атат да, ошол тараптан ишке ашырылат деп. Ошондо бул жерде жаңы түзүлгөн кызмат болуп атат да. Бул кызматка дагы түзүш үчүн тиги штат керек, ага айлык керек, ошонун бир топ чыгымга алып келет да бюджетте. Мейли жергиликтүү бюджет болобу же республикалык бюджет болобу, баары бир эме чыгымга алып келет. Анткени жергиликтүү бюджеттин көбү 90% жакыны дотационный болуп эсептелинет да. Анан баягы эле трансфер республикалык бюджеттен бөлүүгө туура келет. Анан ошол эле учурда 11-беренеде жөлөк пул төлөнөт деп да каралып атат. Ошондо жөлөк пулда төлөйбүз, тияктан дагы бекер кызмат көрсөтүү, акысыз кызмат көрсөтүү каралып атат. 10 менен 11 менен тиги жөлөк пул төлөө каралып атат. Анан 12-беренеде болсо жана аскер кызматкерлерин курман болгон учурда деп ушул мыйзамга жакын жана башка ченин укуктарга ылайык жүргүзүлөт деп атат. Аскер кызматкерлери бүгүнкү күндө бюджеттен мындай пособие бербейбиз, бирок алат алар баягы өздөрүнүн отраслевой эмелери бар, закондору. Ошолорго ылайык алар баягы в трехкратном размере должностного оклада или денежного довольствия, или там деп пятикратном деп үй бүлөлөрүнүн ушундай эмелер берилет да, жардамдар. Анан ошондуктан муну 10-беренени алып салууну сунуштайт элек да, сунуштайбыз. Анан кийин 12-беренеден ушул мыйзамга деген сөздү биринчи бөлүгүнөн ушул мыйзамга деген сөздү алып салсак жакшы болот эле. Анткени аскер кызматкерлери өздөрүнүн отраслевой закондордун негизинде жүзөгө ашырыш керек. Рахмат. Мен жооп берип коеюн сразу. Биринчи окууда Календеров Улук келип айткан. Мен өзүм Минфин негизи бухгалтерлер эч качан акча барды айтпайт, билем да. Всегда жок дейт. Ошондуктан мен бул нерсени билем. Биринчи окууда айтылган. Биз азыр экинчи окууда караган жокпуз. Буну азыр коомдук угуу. Экинчи окууда комитетке биз аны оңдоп түздөп алып келдик. Минфиндин айткан сунуштарын биз кабыл алганбыз. Анан бир маселе болчу, соцфонд менен ортосундагы акча азыркы 500 миллион ансыз деле бөлүнүп аткан соцфонддончу. Ошону эсептөө жана биргеликте кароо максат каралган. Мен Календеров келеби азыр? Келсин, биз ал менен аягына чейин чечебиз. Бул маселени билебиз биз. Бияктан силердин сунуштарыңызды кабыл алганбыз. Экинчи окууда кабылданат. Рахмат. Антасис байке. Чоң рахмат. Бизди чакырганыңызга. Мен фамилиям Карамуратов. Мен коомдук ишмермин. Могу абдан жакшы керектүү мыйзам болуп атат.
bir суроо бар. Анау 5 пункт 10 статьяда жазылып турат. 13 беренин 5 пункт акысыз негизде сөөктү жайга коюу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн кепилдигинин тизмегине кирген адамдардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Министрлердин Кабинетинин тарабынан аныкталат. Аныкталат деген ал тизмеге ким кирет? Ал деле какой-то бир түшүнүксүз болуп атат да. Элдин баары кирсе жакшы болмок эле, чынын айтканда. Бул киши кирет, бул киши кирбейт. Өлгөн киши бар жерде. Өлгөн өлдү. Жооп берип коеюн. Туура белгилеп кеттиңиз. Биз башында бардык жарандар деп айттык эле. Айырмасы жок, ал колунда барбы, колунда жокпу, Кыргыз мамлекетинин жараны болгондон кийин мамлекет эми өлүп атканда жок дегенде ошол жана акыркы нерселерин төлөп койсун, жол узатып койсун деп мыйзамды жазганбыз да. Азыр мына эжекебиз Минфиндеги эжекебиз айтып кеткендей, буга кошумча 600 миллион сом кетет. Эгерде бардык жарандарды биз толук түрдө мамлекет өзүнүн кепилдиги менен ала турган болсо. Бирок бүгүнкү күнү ошо Минфиндин толук түрдө каржы маселеси чечилбегенге байланыштуу жана бардыгын азыр төлөй албай алганына байланыштуу биз буларга айтып атабыз, анда өзүңүздөр аныктагыла кимдерди. Биринчи кезекте колунда жоктордукун. Ал список соцзащитада бар, азыр Улан Белекевич да белгилеп кеткендей, атайын колунда жоктордун списоги өзүнчө болсо, андан сырткары карылар, жанагы кароосуз калгандар, дайынсыз жоголгондор жана башка ушул пока переченин ушу биринчи этаптагысын бүгүн ансыз деле төлөнүп келаткан акчанын алкагында кабыл алып эле деп атабыз. Бирок эмне үчүн жанагындай кабинет министри өзү кийин аныктай берсин дегенибиз, кайра эле мыйзамга кайрылып келе бербей, Кудай буйрса мына профицит деп атабыз, кийинки жылы 16-19 миллиард менен чыгып атабыз деп. Ушул сыяктуу профициттер болуп турганда, акча көп болуп турганда, келиңиздер бардык жарандарга өтөлү дейбиз дагы, анда кабинет министри өзүнүн токтому менен жарандардын бардыгын кошот, андачы айырмасы жок. Канча жаш болот, канча категорияда өзүнүн социалдык категориясын карабай бардыгын кошконго мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ага эми биздин жакшы ниетибиз бардыгын кошконго бүгүн десеңиз бүгүн кошот элек. Бирок тилекке каршы азыр эле астыңызда Минфиндин өкүлү айтып атпайбы, акча жок, эмне кылып атасыңар? Муну алып койгула, тигини алып койгула деп. Айла жок, азыр ушундай компромисске барганга туура келет атабыз. Азырынча колунда жоктогуларга. Андан кийин бара-бара бардыгына, Кудайым буйрса. Дагы бир суроо. Могу Минфин айткан сөзгө мен кошулбайм. Негизи жөлөк пул билесизби, 1,5 айдан кийин берилет экен. Адам өлгөндө бүгүн өлөт, эртең коюш керек. Кеп ошондо болуп атат. Анан берде мен оюмча бул манабу жөлөк кепилдик тизмеге кирген ишти жасаганда ошол жумушту аткарган кишиге төлөп бериш керек. Ушул сөзсүз эртең бүгүн өлдү, эртең койгонго төлөп туруп, анан расчетту соцфонд менен кылабы, жергиликтүү бийлик менен кылабы, эмне менен кылат, анан өзүнчө чечиш керек аны. Мен оюмча адам бүгүн өлөт, эртең коюш керек. Элдерде каражат жок болуп, алар сразу акчасын таба албай, карызга малынып атат. Кредит ала коюп, микрокредитный компания карызга алып, иш кылып, баарын төлөп коюп атышат жакын адамдарды. Анан биз баарыбыз айтып атабыз, мына коррупцияга жок деп телевизордон күнүгө сайрап бизге көрсөтүп атат. Бул негизи как раз кепилдик тизме коррупциянын баарын тамырын жулат дегендей. Эң бала башталганда ушул көрстөнгө барганда башталат да. Эң бала ошол жерде башталат. Эгерде көр бекер болсо, анда ошонун баары токтоп калат. Жер, ана жакшы мыйзам, жер бекер экен, анан кепилдик тизмесинде көрү, хотя бы көрү калып калса, ошол абдан чоң болот. Чоң иш кызмат болот элге. Мен түшүнүп атам, каражат жок, бюджетте каражат тартыш дегенде. Но транспортировкасы мейли, катафалкасын эл өзү төлөш керек, потому что бензин бүгүн бир баа, эртең башка баа.
зарплатасы башка көр калат, баары бир калат. Анын технологиясы да баары бир бирдей эле. Илгерки заман кандай казып эле, азыр деле ошондой эле казып атат. Эч кандай эчтеке өзгөрүлүш жок. Только единственный бир эле налогтор, может быть, көбөйөт, зарплатасы көбөйөт. Болду. Мен сунушум ушул. Кепилдик тизмесинен жанагы көр калсын. Рахмат, туура белгилеп кеттиңиз. Күбөлүк боюнча, справка боюнча ошол справканы алган дагы тозок болчу. Биз аны бир күндүк срокту коюп атабыз, бир күндө дароо эле бер деп. Анын алкагында тийиштүү органдар дагы өзүнүн бере турган акчасын дагы дароо эле бере тургандай кылып атабыз. Сиз айтканда 1 ай, 2 ай, 3 айга чейин чозулуп кетип атат. Ал эмес маркумдун өзүн дагы алып барып көмөйүн десең 6-7 күнгө чейин созулуп кетип атат. Бунун баардыгы сиз айткандай коррупциянын негизинде жана болбогон бир күбөлүктүн негизинде жана ошондой эле барып ошо жерди же ала албайсың, же каза албайсың, же айтор сиз айткандай кредитке чейин барып болбогон бир акчанын алкагында кайра процентке батып кетип аткан негизинде бирден бир ушул мыйзам жазылышы келип атат да. Сиз айткандай күбөлүк маселесин биз чечип атабыз. Эми ошол акча берүү бир маселесин азыр биз карап көрөбүз. Эмне үчүн 1,5 айга чейин, 1 айга чейин чозулуп кетип атат. Биз дагы мүмкүн болсо буну дагы мыйзамга дароо эле жазабыз. Кармабагыла, дароо бергендей болгула деп. Бул экинчиси, үчүнчүсү туура белгилеп кеттиңиз. Мүмкүн транспортировкасын төлөбөсө дагы жок дегенде жана жердин көрүү азыр бекер болсо жок дегенде казуу процедурасын дагы карап бергенге акчасын кайра эсептеп чыгабыз азыр. Ошондон үчүн коомдук угуу деп аталат. Сиздерден ушундай жакшы пикирлерди, сунуштарды кабыл алып атабыз. Эсептеп чыгабыз, экинчи окко чейин карайбыз. Рахмат. Рахмат. Анда сизге сөз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Венера Калбековна, Марлен Абдрахманович. Бияқта мен соцфонддун төрагасынын орун басары Жумабул уулу. Биз эки беренеге сунуш берди эле. Мурунку биринчи долбоорго 9 берене менен, анан 23 берене. Азыр долбоордо 11 берене менен 26-га жылып кеттир. Биз сунуштаган маселебиз сөөк жайга коюу, жөлөк пул берүү маселесин алып салууга сунуштадык элек. Жана 26 беренедеги Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу социалдык фонддун каражаттары деген сөздөрдү алып салуу зарылчылыгын белгилейт элек. Анткени бизде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө жана мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына ылайык жөлөк пул төлөнүп келатат. Ошо каза болгон пенсионерлердин үй бүлөсүнө базалык бөлүктүн 10 эселеген өлчөмү 31.700 сом. Анан бул мыйзамдарда белгиленгенден кийин өкмөттүн өзүнүн жанагы жөлөк пулду дайындоо, төлөө тартиби, өлчөмдөрү аныкталган токтомдордо. Мен ойлойм ошо иштелип аткан, азыр берилип аткан бул мыйзамдардын негизинде төлөнүп жүргөн төлөк пулдарды уже действующий закон менен. Анан мен ошо эки беренени алып койгого сунуштубузду кабыл алып коюңуздар. Жана дагы белгилеп кеттим, урматтуу госоргандар, сиздер жакшы билесиздер тартипти. Бул коомдук угуу комитет эмес, комитеттин экинчи жыйынында алардын баары алынат, каралат. Сунуштардын баарыңыздарды комитетте каралат. Бул коомдук угуу, буга пикириңиздерди берсеңиздер болот, бирок азыр алып же азыр койгонго мүмкүнчүлүк түзүлбөйт, ал бул жерде каралбайт. Сунуштарыңыздар бизде жатат, биз алар менен макулбуз. Сизге сөз. Саламатсыздарбы? Урматтуу ушул жыйындын катышуучулары, Венера Калбековна, Марлен Абдрахманович, мен дин комиссиясынын директорунун орун басары болом. Марлен Абдрахманович, жана сиз өз баяндамаңызда айтып кетпедиңизби, ушул дин тутуу эркиндигине, динине карата эмелер бөлүнөт депчи.
ошондо ислам жаатында болобу, христиан жаатында болобу же башка дин жаатында болобу отдельный территориялар болот деп. Кудай буюрса бул өтө жакшы мыйзам болгону турат. Анткени буга чейин да биз сиздер менен сүйлөшүп өз сунуштарыбызда да берип келгенбиз. Бирок могул ушу биздин сунушубуз могул 17 беренеге ошол жер бөлүү боюнча бир конкреттүү жазып койсок деген бир сунушубуз бар. Мисалы ушул министрлер кабинети тарабынан белгиленген шаарларда же бир областта деп туруп бардык конфессиянын өкүлдөрү үчүн көрсөтөндөрдүн атайын жер болуусу милдеттүү деп. Анткени деген бул мыйзамда эмелердин баары параметрлери бөлүнүп атат да, 40 гектардан ашпасын, мындай бүт эме депчи. Анан ошол жерде же бир шаарларда, же бир областка эле мындай конкреттүү бөлүп койсок. Эмне үчүн? Анткени деген азыр бул мыйзам күчүнө киргенден кийин балким эме болуп калса, например, жанынан бөлүп берип коебуз десе дагы көйгөй болуп калышы мүмкүн да. Кичине мындай эме туруп отдельно эле милдеттендирип ушу 17 беренеге жазып койсок, ошондой сунушубуз бар. Рахмат. Биз сиздер менен сүйлөшкөнбүз, 17 беренеге өзүнчө шаарлардын ичинде деп кылабыз. Биз экинчи окууга комитетке ошентип даярдап атабыз. Рахмат. Шаарларда депчи. Сүйлөшкөнбүз го, жана айыл-айылда эмес. Укрепленный алардын саны аз да, 1%-дан аз башка улуттагыларчы, башка немеде диндегилер. Аларды өзүнчө бир шаарчаларда кылабыз. А чоң диндегилерди, аларды как положено болгон жеринде кылабыз. Чоң диндегилерди. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Жунусбеков Төрехан, Бишкекте аза кызматтарын көрсөтүү агенттиктин директору. Азыр мисалы үчүн мыйзам жазылып атканда жөнөкөй жана иштей турган мыйзамдар жазылыш керек да. Ошол жаатында дагы бир өзүмдүн сунуштарымды айтып кетейин. Азыр эле айткандай, мына соцфонддон пенсионерлерге 31 000 сомдон төлөп башташты. Ал деген 600 миллиондон ашык акча. Андан сырткары мында соцзащита айтып атат, где-то 4 статья менен дагы акчаларды төлөйбүз депчи. Ошол 4 статьяны иштешин бир эч ким бир көрө элек да. Бир кандайдыр бир статьясынан бир жөлөк пул алдык дегенчи. Ошол эле учурда дагы айтылып атат, мына ошол жөлөк пулду эле бир 2-3 айдан барып анан тиет экен да. Аны 2-3 айдан аркасына чуркап жүрүп эч ким деле ошол 3 000, 2 000, 4 000 сом албайт экен да. Ошондуктан баарын бириктирип туруп эле, жөнөкөй эле кылып туруп эле, мынакей жөнөкөй адамдарга белгилүү болуп туруп эле мынча сомду аласыңар. Мынча күндүн ичинде деп элечи так жазып коюш керек. Мисалы үчүн ошол эле 15 000 сомду, 15 000 сомду сиздер чектеп койсок болот, мына 5 күнгө чейин кечиктирилбестен берилсин депчи. Анткени 1 ай, 2 ай болуп кеткенде анын аркасынан эч ким чуркабайт да, албайт дагы. Алар эмне болуп чок болуп атканын белгисиз да. Ошон үчүн 4-5 статья кылып туруп, жайнатпай эле, бир эле статья кылып туруп эле, жөнөкөй кылып туруп, момундай жөнөкөй бир справка менен, мына 3 күндүн, 5 күндүн ичинде кечиктирилбестен баягы сумманы аласыңар деп туруп, жөнөкөй кылып коюш керек. Туура айтасыз, эң туура айтасыз. Сунушубузду кабыл алабыз. Биз жазып, чогуу акылдашып, көрсөтүп, бири-бириз менен анан кабыл алабыз. Эң туура сунуш. Эмне үчүн артынан чуркап жүрүш керек адам? Тескерисинче акча адамдын артынан чуркаш керек. Кабыл алабыз. Рахмат. Жөлөк пулдар өзү төлөнөт, бирок сиз айткандай ошо кечигип 2-3 айдан кийин ала турган болуп атат да көбүнчөчү. Ошондуктан сиз да туура айтып атасыз, чуркагандан кийин чуркабай кээ биркилер албай калып атат. Ошону улан мырза, силер өзүңөр бир отуруп алып, бир иштетип чыкпайсыңарбы? Ушундай сунуш, жакшы сунуш болуп атат өзү негизичи. Дагы баары суроолор? Минфин өкүлүгө келди, да? Минфин Улукбек Ибраимович, сиз менен азыр детальдар бар эле. Жыйын бүткөндөн кийин кабинетте сүйлөшүп алайлы. Экинчи окууга жана пункттар боюнча эже менен чогуу. Микрофонду күйгүзүп, өзүңүздү тааныштырып, Акунов Эрнис, Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз. Сразу
айтып коеюн могу экинчи статьядан биологический отходтан азыр сунуш бербеди беле материал деп. Вообще в судебно-медицинской службе используется термин объекты. Биологические объекты депчи. Мен ойлотам, может объекты лучше. Ошону кизип койсок. Анан могу азыр айтып койсоңуз, объект дедиңизби? биологические объекты депчи. Азыр биологические отходы жазып турбайбы? Мен ардын ордуна биологические объекты деп. Не материал, а объект получается. Не материал, а объекты, так мне кажется, лучше будет и удобнее, да, для использования. Анан чынымды айтсам, азыр могуну карасам, вот в статье 2 опять в конце, медицинская справка о констатации смерти человека. Эта справка кому дается и для чего, с какой целью, да? Смотрите, сегодня вы как раз справку выдаете же, правильно? Да, да. Ну вот, сегодня, если есть вопросы у родственников или у органов, вы проводите свою процедуру. Если нету иных таких то граждан он имеет право забрать, правильно? Согласно своим религиозным убеждениям. Но как правило, как и практика показывает, вы ждете постановления или решения и какую-то бумагу от МВД и других органов, чтобы они тоже подтвердили, что все нормально. Там обычно участковый это все делает. Вы это тоже ждете. Так же? Можно я объясню порядок сам? Да, можно объяснить. Чтобы для понимания, да, имя. Изначально в любом месте, где умер человек, выезжает опергруппа, если на дому, допустим, или на улице обнаружится тело умершего лица, выезжает опергруппа, в составе которой находится и дежурный судмедэксперт, который решает вопрос о направлении на судебно-медицинское исследование. И постановление оформляется сразу там же. Следователь выносит постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. И транспортом доставляется уже в морг. Да, действительно, в последние годы у нас часто такие случаи бывают, что по национальным, религиозным обычаям, да, лица пытаются, как бы, не имея никому претензий, забрать без судебно-медицинского исследования. Но положение закона сейчас такое, сам видите, даже если сейчас заменить медицинское свидетельство о смерти, заменить медицинская справка о констатации смерти человека, органы ЗАГСа будут выдавать гражданское свидетельство о смерти или нет? Вот теперь... Потому что мы выдаем после исследования трупа в морге, мы выдаем медицинское свидетельство о смерти, которое, да, и является основанием для выдачи гражданского свидетельства о смерти. Вот смотрите, мы хотим немножко здесь убрать некую коррупционную составляющуюся, чтобы вы могли по итогам, когда человек уже умирает, факт есть, факт смерти уже есть, чтобы вы дали, мы хотим поделить справку на две части. Первое, это который факт смерти, для чего? Чтобы родственники могли уже поехать, взять землю, взять определенные суммы денег, которые необходимы, понимаете? Вот для чего мы его делим. Второе, вы также продолжаете свою работу делать. Хотите, режьте там, если родственники не хотят, тогда не режьте. Уже даете вторую, понимаете? Поэтому на два делим. А когда мы объединенно ждем итоговую вашу, да, пока его зарежут, пока разрежут, пока еще что-то сделают, но не дают землю, понимаете? Человеку надо уже готовить землю. Без справки и денег не выдаются. Вот в чем вопрос. Поэтому мы хотели на два поделить. А как это будет справка выглядеть, это уже вам, специалистам, решить. Но самое главное, чтобы на основе первой справки человек, люди, родственники могли уже готовиться. Вот для чего это делается. Без этого, к сожалению, не дают. И когда ты идешь туда и говоришь, дай мне землю, он говорит, а где справка? А нету справки. А тогда заплати мне. И начинается коррупционная схема. Он, чтобы положить своего родственника, готов все деньги отдать. И он эти деньги отдает. И вот отсюда все начинается уже. Поэтому хотим на два поделить.
Рахмат, мен да бир токтоп коет элем, Эрнис мырза. Өзү негизи ушу биздин жарандарыбызга абдан кыйын болуп атат да, ушу силерден справка алыш үчүнчү. Дайыма бизге кайрылышат, дайыма бизден суранышат, жардам берип койгула деп. Эң негизи жанагы майрам күндөргө болуп калышы мүмкүн, ушундай күндөрчү. Же жана выходной күндөргө да. Ошондо дагы 2-3 күн туруп калышат да, чын эле күтүп. Же силерден справка алышпайт, же жер алышпайт. Ошол маселе абдан көйгөйлүү маселе болуп атат. Ошондуктан биз ушу силерден бир мындай, ушу жарандарыбызга жеңил болсун деп, силерден бир мындай справка берилсе, андан кийин силер өзүңөрдүн кайра дагы освидетельствование жасай бересиңер да, туурабы, судмед экспертизаны. Ошол причина смерти ошо силер уже өзүңөр аныктайсыңар. А то абдан эле мындай кыйын болуп калып атат да, 2-3 күн күтүп калып атышат, 2-3 күн ыйлашат байкуштар, же биз чече албайбыз, же силерге кайрылышка неме болуп калат да. Ошону силер дагы ошону бир иштетип чыксаңыздар. Сураныч. Барли. Чтобы люди понимали, о чем речь, медицинская справка, внизу написано справка о смерти. Уж он сразу так-то чтобы медицинское свидетельство о смерти жазып койгула. Хорошо. Чтобы сразу понимали. Не, вы вот сейчас как специалист, вы нам вот как раз помогите. Медицинское свидетельство о смерти. Правильно написали. И сама вот эта трактовка справки о смерти документа установленного образца, выданного уполномоченным органом здравоохранения после патологономического вскрытия при подозрении на насильственную смерть. Вообще в положении о патанатомии, патологономической службе, там есть такое самое, что родственники, если не имеют претензий к оказанному врачами лечению, то они могут забрать тело без вскрытия. Да. У них есть такое. Это у нас нет такого судебно-медицинского исследования, которое поступает по постановлению исследования. Мы обязаны провести вскрытие. Поэтому и подозрение здесь уже как бы неуместно получается, да, потому что насильственная смерть это уже наша прерогатива, а не патологическое вскрытие. Может быть, заменить патологическое судебно-медицинским имеется в виду. Беріп қойсаңыз, да, беріп қойсаңыз ошолар, да. Ну, сам факт, направление наше вы же поняли, да, что мы хотим. Понял, Наша цель ложит во всем другом русле. Я думаю, наоборот, вы нам помогите, правильно вот эти формулировки дайте, мы ко второму чтению, мы как пропишем. Спасибо. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Менин аты жөнүм Кадырбеков Айдар Алмазбекович, Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык институтунун студенти болом, 2-курстагы. Сіздерге беріп келетін сұрағым бұл марқұмдардың сөгү, туғандардың сұранышы менен медициналық экспертизаны алып қоюңуздарды суранат элем. Себеби мусулмандардын өздөрүнүн талаптары бар, өздөрүнүн ритуалдары бар, мындайча айткандачы. Ошого убактысынан бир аз кечирээк болуп кетет да. Медициналык экспертизаны алып коет да, бизге сөөктү алып кеткенге бул кошумча акча төлөмөйчө бербейт да бизге. Ошону бир сурам коет элем. Без ошону айтып атпайсызбы, просто азыр могул жакта байке отурат. Я не хочу обвинять кого-то адресно, не хочу чернить там ваше ведомство, но это факт. Факт то, что сиз айткандай, жаш биздин окуучубуз айткандай, айрым учурларда кеспей эле коюн, акчаны алып койчу деген алып кетебиз да. Ошондуктан ошондой болбош үчүн иним баягындай биз 2 справканы киргизип атабыз. Биринчиси өлдү деген справканы бере берет, ал справка менен барып толук түрдө жана жумуштарыңды алып бара бересиң. Экинчиси, эгерде туугандарда, органдарда маселе болбосо, анда динге ылайыктуу кестирбей эле аны деле алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Мына мыйзамда ошонун баарын карап атабыз. Рахмат. Анда башка суроолор жокпу? Урматтуу бүгүнкү коомдук клубдун катышуучулары, сиздерге барыңыздарга ыраазычылык билдирип кеткенге уруксат этиңиздер. Мен ойлойм, аягы барып, бул мыйзам ишке ашса, максаты бир эле. Биздеги ушул жарандарыбыз өлгөндө дагы мындай жакшына өлсүнчү тоба кылдым. Барып, бардык нерселер кылынып, ал жерде дагы акча издебей, кыйналбай, туугандары, эл бардыгы кыйналбасын деген эле бир максатыбыз ошол. Жана ошондой эле диний көз караштардын алкагында дагы жакшынакай өзүнүн тууганын узатып алсын деген ушундай бир талап менен, максат менен бул мыйзамды жаздык эле. Анда бүгүнкү талкууга келип келгениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Экинчи окууда сиздер берилген сунуштардын баардыгын эске алып, мыйзамга туура келсе баарын кабыл алабыз. Мыйзамга туура келбей калган болсо анда кабыл албай калабыз.
ошол эле учурда жакшы терминдер айтылып кетти. Өзгөчө мына байке сиз, Эрнис байке, сизден суранат элек, жазуу түрүндө бизге да жардам берип койсоңуз, жана ошондой эле могу жерде гос органдар, Минфин, Соцфонд, сиздер дагы жазуу түрүндө дагы бир ирет карап туруп берип коюңуздар. Минсоцдачты биз баарын эске алгандай бололу. Экинчи окууда эч бир проблемасы жок, жакшы мыйзамды кабыл алалы. Аягы барып, өзгөчө Минфинге айтайын дегеним, аягы барып бул жөнөкөй жаранга керек. Сиз да, биз да баардыгыбыз ошол жерге барабыз. Бул жерден аякча аябайлы. Андан көрө адресине берейли, кармабайлы, 15 күн, 1 ай, 2 ай дебейли. Өлгөн күнү 3 күнгө жетпей кайра акчасын ала тургандай механизмди сиздерден суранат элем. Мына гос органдар өзүңүздөргө ыңгайлуу билесиздер, өзүңүздөр жумуштар жакшы, бизге караганда жакшы билесиздер. Кантип ушул формировканы жазып койсок, бирок в любом случае жазам, эске алып коюңуздар. Бирок кантип жазам, кийин силерге карама каршы келип калбасын. Туура жазгандай кылып бизге жардам берип коюңуздар. Сүйлөштүк, Анда силерге баарыңыздарга рахмат. Кудай буюрса дагы көрүшөбүз.